Мына биздин жумуш ушундай. Бүгүн бул 15-чака. Күн жылуу болуп жакшы болуп атат. Түшүм жакшы буюрса. Сокулуктун Саз айылындагы бул Кулпунай талаасы Эрлан Имекешевке таандык. 50 сотық жерде Европадан алынып келинген Альбион, Мурана, Сан-Андрес сортторундағы Кулпунай өстүрүлөт. Кулпунайдын бул сортунун өстүрүлүшү да дамы да башкача. Чоң болот да. Биринчиден. Экинчиден транспортабельный. Бул Россияга чейин эч бир эзилбей сонун барат да. Анан ошол вкусовое качество. Ошол биз органика жолу менен башында иштеп баштаганбыз. Тамчылатуу жол менен сугарабыз деп атпайлыбы? Ошол биз эң биринчи мен бочка болгон, бочкам жетпей алган себептен ошо бассейн казганбыз. Бул бассейн азыр 25 кубтан ашыгыраак суу бар. Арыктын жөнүнө кадимкидей эле мөңгүн суусу. Анан ушул трубалар менен, бул магистраль менен моторубуз турат. Бул жерде 2 фильтрден өтүп барып туруп, биз ушул Кулпунайларды сугарып атабыз азыр. Берки клубниканы дерсең, 1 саатта араң 1 чаканы тересиң да. Бул жарым саатка жетпей эле 1 чаканы терип коесуң. Күнүнө 20 чака терип коесуң, 25 ушундай болуп калат да. Биз бул талаага келгенде ар бир жөөктүн үстү капталып турган ак кара желим баштыкчаны байкадык. Көрсө анын бул жерде ролу абдан чоң экен. Бул пленканы эмне себептен пленка төшөйбүз, багы чөп өспөсүн деп биринчиден, экинчиден пленкадан болбой эле эртерээк бышат да. Кулпунай эртерээк жетилет. Бул жана белое напыление ак чачылмасы менен декен. Аркы жагы кара, бул бет жагы ак да. Бул жана ысыкты отражать этет да. Каарманыбыз жогорудагыдай Кулпунайды өстүрүүнүн жолдору, сырлары, мындайча айтканда лайфхактарын башкалар менен бөлүшүүгө ар дайым даяр. Ошондуктан ал Кулпунай же башка жер жемиш өстүргөн дыйкандарга тамчылатып сугарууну сунуштайт. Бул азыр биз муну кышка даярдашыбыз керек, бул көчөттөрдүчү. Бул көчөттөрдү кышка даярдаш үчүн буларды жулсак, бул корневой тамырын жакшы өрчүйт да. Ошо менен жакшы кышка сакталат. Анан кийинки жаздын эртесинде майдын баштарында бул толук полноценный дейт, орусча айтайын. Полноценный гүлдөп жакшы берет да. Чын айтканда 300 сомдон килограмм сатабыз. Бир чакада 3,5, бул негизи салмактуураак келет экен, 3-400 ушундай килограмм болот да. Бир чакам где-то 1000 сомдон ашыгак сом да. Азыр клубника менен 3 жылдан бери, 4 жылдан бери иштейбиз. Илгерги карап жүргөн сортторубуз мына эски сорттор эди да. Бир күн келип, бу Эрлан инем менен таанышып калдым. Таанышып калып мына мөөлөрүн көрүп, анан кызыгып, бул жигитке көчөт заказ кылдым. Көчөттү берди, апарып отургуздум. Кудайга шүгүр азыр түшүм берип атат. Менин ушул эмеге өтүшүмө ушу жигит себепкер. Рахмат буга. Утур келип кабар алып турам, көрүп турам, информация алып турам. Сезон учурунда каарманыбыз үй бүлөсү менен бирге иштейт. Андан сырткары жумушчулардын көбүн Сокулуктан алып келип иштетет. Айтор жайкысын бул Кулпунай талаасы эмгекке шаңга толуп турат. Бул идея негизи илгери эле келген да. Биз илгери машина ташычыбыз Европадан. Анан ошондо как раз Италияда ушул клубника талааларында ушул метод менен айдап жүргөм. Бул где-то 12 жыл, 10 жыл мурун да. Анан ушул ыкманы ушу Кыргызстанга алып келсемби деп жүргөм, кыялданымчы. Анан ошону кылган жокмун да канча жылдан бери. Анан ошо былтыр баштадым ошончо. Былтыр баштадым, бирок Кыргызстанда уже бар болчу булар. Эрлан Имекешев учурда бир гана ишкер менен иштешип, 50 сотық жерден чогулткан Кулпунайларын ага гана сатат. Андан ары ал Россияга жана башка жактарга жөнөтүлөт дейт. 1 тонналык Европа куп. Мунун ичинде жана калифорнийский курттан чыккан, иштетип чыккан кыкты 5 мешок салганбыз. Ичине толтура суу койдук. Бир жумадай ачыттык. Анан ушунун верми чай деп айтып коет экен элдечи. Суусун кайра алабыз дагы, анан ушу суу менен беркиндей сууга тамчылатуу суу сугаруу менен сугардык да. Бул көчөт канабыз мына айтканда. Бул жерден Кулпунай өзүнчө мурут ачат да, мурут чачат да. Ошо муруттарды алып келебиз.
мындай кассеталар болот. Буларда ошо ар кандай ячейкалар болот, 32-ликтер, 64-ликтер, 50-ликтер. Ушуларга отургузабыз да. Акыркы учурларда Кыргызстанда Европадан алынып келинген сорт менен кулпунай өстүрүү ишкерлер арасында акырындык менен жайылып барат. Жалпы рынокто өтүмдүүлүк артып, кардарларды издеп керек эмес. Зинат Самарбекова, Жамааттык медиа.